кээде эле ушундай жаман нерселер кирип калат. Кээде ушинтип кийин болот экен, туруп басып калат экенмин деген. Же дагы операция болот экенмин деген. Дагы операция болуп ушинтип кыйналат экенмин деген ойлор кирип калат. Ырдаган жакшы көрөсүң? Бизге ырдап бересиңби? Мейли. Канча жашай алам деген сурайм. Жан кепилдигибиз Аллахта. Кайсы мезгилде келип алып кетет өзү билет го. Просто кызымды ордунан тургузбай туруп кетип калсам, ким карайт деген суроо. Атасы акмактык кылбаса, таштабаса, может быть, мен кызды карап отурсам, бул жыгылбаса, ушул күнгө чейин жүгүрүп кетет беле деген ойдо келет да. Амансыздарбы ардактуу көрүүчүлөр, мен азыр Оштогу облустук балдардын клиникасында турам. Мында 26 жолу операция болгон Касиет аттуу кыз жашайт. Алдыда сиздерге 13 жаштагы кыз жашоо үчүн күрөшкөн кыздын тагдырын чалдырып беребиз. Бул төрөлгөндө эки жак жамбашына тең чыгык болуп, жамбашта головкасы жок, анан сөөгү өсүмүнүн жетишсиздиги деген диагноз менен төрөлгөн да, вывих деген неме менен орусчасын айтканда. Анан бирок бул диагноз менен көпчүлүк балдар бат эле басып кетет экен да. Менин кызымдыкы узарып кеткени баягы биринчи операциясынан кийин эле массажисткасы сындырып коюп, ошодон улам баспай жатып калган. Кечээ 6-күнү операция болду. Россиянын Курган шаарынан Илизарова клиникасынан эки врач келип, профессорлор келип операция жасашты. 6-күнү операция болду. Аллага шүгүр 8 сааттык узартылган операция 8 саатка узарылып, 8 сааттын ичинде операциядан аман-эсен чыкты, Аллага шүгүр. Азыр эми сол жак бутуна аракет кылып баштадык. Ошон үчүн кыргыз элим, урматтуу бир тууган мусулмандарым, менин кызымдын басып кетүүсүнө дагы да болсо жардамыңыздарды бериңиздерди суранабыз. Жок дегенде бир кыз ордунан туруп басса деген жакшы бир ниет менен эл журтумдан өтүнүп суранып атам да. Сиздерге азыр канча акча каражаты керек? Азыр ушул учурда жок эле дегенде 800 000 чогултуш керек болуп атат. Анткени операциясын өзүнүн эле доллар менен кылып бересиңер дейт экен. Орустар сом менен, рубль менен алышпайт экен. Доллар менен 5000 доллар нак эсептеп бересиңер деди. Анан 3 врач келип кетип атат, алардын жол кирелери. Пока азырынча чогулткан таптакыр тыйыным жок, акчам жок. Себеби кечээ 5 август эле операциясы болуп өттү. Оң бутунун операциясы. Ошол элден чогулган тыйын тыпырымдын баарын чогултуп, ошо элден чогулган акча менен кызымдын оң жак бутуна операция жасаттырдык. Буга чейин кызыңыз канча жолу операция болду? Буга чейин 25 жолу операция болду. Жылына 2 жолдан болот. Кечээ 5 августта болгон 26 операциясы. Бишкектен Жумабековдон да 4 жолу операция болду. 2 жолу темир коюу, 2 жолу удаление болгондо баары наркоз алгандан кийин операцияга кирип эсептелип калат экен да. Ал жактан да жасаттырдык, андан да тыянак чыкпады. Азыр эми бирок мына аппаратты көрдүңүздөр, Аллага шүгүр, баягы кыйшыйып, тизеси аркага карап кайрылып кеткен сөөктөр бүт түздүк терип оңдошту да. Азыр эми басышка 100% гарантия болуп атат да, басып кетет Кудай кааласа депчи. Кыялдарым ушул туруп басып калсам экен деген. Досторум менен эшикке чыгып ойногом. Мектепке өзүм барып келген. Эшикти чыгып природадан көргөн. Природада отуруп алып, досторум менен чай ичкен. Не кылып туруп алып, жүгүрүп басып досторум менен ойногон. Ошо мектепке барып, өзүм туруп басып ош жакка барган. Операциядан кийин, наркоз тарагандан кийин катты ооруйт. Бутум ошо жамбашым катты ооруйт. Кээде бар жок ошо денем ооруйт. Кээде ушундай чоң операция болуп калганда денем бар жок ооруп калат.
башым, колум, бутум. 26 жолу операция болдум. Ошо эң кыйын операциям ушул болду. Операцияга даярданган мындай эжелерим неме кылышат, сүйлөп беришет. Операцияга киргенде волноваться этпе деп. Мындай өзүң карма деп. Апам дагы айтат, акам айтат. Ошентип. Ошол эле мындай күч болуп берип калат, кичине болсо дагы күч болот операцияга киргенде. Оюма кээде ошондой, кээде эле ушундай жаман нерселер кирип калат. Кээде ушинтип кийин не болот экен, туруп басып калат экенмин деген. Же дагы операция болот экенмин деген. Дагы операция болуп ушинтип кыйналат экенмин деген ойлор кирип калат. Ырдаган жакшы көрөсүң? Бизге ырдап бересиңби? Мейли. Кайсыл ырды ырдап бересиң? Ошо я не брошу на полпути дегенди ырдап берем. Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно ни было, я дойду, докажу себе. Страхового пути не брошу на полпути. Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно ни было, я дойду, докажу себе. Страхового пути не брошу на полпути. Перевязкага чейин даярлап берме кылып койбосом. Кыргызстандын өзүндө ушундай эмелер, операциялар жасалбайт экен да. Бишкекке да алып бардым, Жумабековго мындай кылып аппарат кое алышпайт экен. Анан Россиядан, Кургандан чакырып эме кылсак жол килеси операция кызмат акысы менен 700-800 сом жөн эле кетип калат экен. Анан темир турган жерлерине ушинтип койбосак катып калат да. Кыз төрөлгөндө 3 айлык кезинде ушундай диагноз байкалганда эле инвалид кыз бакпайм деп кетип калган атасы. Ошондон ушул күнгө чейин эле жалгыз багам. Уулум 14 жашта ишке жарай элек, эгер чоңоюп калса да, может жардамдашат эле. Азыр мектеп окуучусу 8 класска быйыл арам көчтү. Андан кийинки эле бул кыз. Анан өзүм да мурун иштечүмүн, иштеп алымын жетинче баягы кийим тиге калып, магазиндерге тарата калып, ошол акча менен кызымды операция кылдырып эле жүрдүм да. Анан кийин сахарга, кант диабетине эме болуп калдым, ооруп калдым. Таблетка ичип жүргөндө анча билинбейт эле, ошолор менен эле жасай берип иштерди кылып, акча таап кызымды ушинтип жүрдүм. Инсулинге отуруп калгандан кийин такыр ошентип отура албай калдым. Себеби буту колдорум, сөөктөр ооруп баштады, бөйрөгүм көп отурганга жарабай калды. Анан зрениямды алып койду да. Анан азыр мен ошо кайрылып суранганым, кызым жаш, 13 жашта. Анан бул сахар илдети менен ооба жашай берсе болот дейт. Бирок меники баягы стресстен улам болгон үчүн мен стрессиз жашай албай атам да. Азыр ар бир убактым ойлонуу менен өтөт. Анан кандай кылам, эмне кылам деген вопрос менен да. Ошентип ойлонгон кезде сахарым көтөрүлүп кетет. Канча жашай алам деген сурайм. Жан кепилдигибиз Аллахта. Кайсы мезгилде келип алып кетет өзү билет го. Просто кызымды ордунан тургузбай туруп кетип калсам, ким карайт деген суроодум. Ким карайт? Өмүр бою ушу коляскада отуруп калабы деп катуу эме кылып ойлонуп кетем да. Кечээ деле ошо операцияга алып кирип кеткен өзү врачтар айтты, мага эскертишти, мындай бат чыгат деп үмүт кылба, эң аз дегенде 7-8 сааттын ортолугунда чыгат деп айтышты. Айтканым мен бар баягы акылың токтоо 7-8 саат деген мен жүрөк токтобойт экен да. Катуу кыжалат болуп кеттимби, кантип мамиле кылып атышат, кантип кармап атышат дедимби. Сахарым 32-ге чыгып кетти. Ошондон бери дагы бир аз титиреп калтырап, бир аз эме болуп атам да. Мындай өзүмө келе албайт.
элдин жардамы менен басып кетсе баары эл кызы. Элдин кызы дейм да. Менин деле кызым болбой калды, элди жардам берип жүрө элдин кызы болуп калды. Азыр эми ошол өзүм жаным амандыгында көзүм тирүүсүндө бастырып алсам, көпчүлүк айтат да, сен ушу кызың деп эле кармалып тургандай сезиле бересиң бизге депчи. Эгер кызың басып кетсе эле өзүңдү таштап атасың го деп коркобуз деген дос чарларым көп болду, бирок анан өзүм таштап атат экенмин деп кызым бастырбай койгонго мен энемин да, бул басыш керек дейм. Достору менен айланып жүрүш керек, мектепке барыш керек, эл катары эшик элке чыгыш керек депчи. Кышындасы көбүнчө үйдөн чыкпай калат. Кичинекей кезинде көтөрүп чыгарат элем, ушу чоңойгондо кышындасы такыр эшикке алып чыга албай калам. Анан бул теңдүү кыздар эми ойноп жүргөн маалы да анча-мынча баягы алым жеткенде жетелеп коляскасына салып алып базарга алып жүрсөм, таң калып караган күндөрү бар. Ушундайлар барбы, мындайлар барбы депчи. Балалыгын баягы Аллах Таалам берген сыноосу менен ошо коляскага байланып калды да. А мен ошентип отурушун каалабай атам, себеби акыл эси данектей, колдорун иштештери, акылын иштеш, сүйлөөсү аябай сонун. Ушу проблемасы эле бутту да. Эгер жүлүндөн болуп такыр шанс жок дегенде мен аракет кылбайт элем, кызымды мынчалык кестирип кыйнабайт элем да, операция кылдыртпайт элем. Буга бүт эле врачтар басат буйруса, мына бутун түздөсө эле басат, мына жамбашты салып койсо эле басат деп жүрүшүп эле, эми ошентсе эле басып кетет экен деп жакшы ниет кылып жүрдүм. Басат, бирок Кудай кааласа басат, дагы деле үмүтүм өчкөн жок да. Эми билбейм, кээде карап туруп өкүнгүм келбейт го, бирок кээде ушундай бир ситуация болуп кетет. Атасы акмактык кылбаса, таштабаса, может быть, мен кызды карап отурсам, бул жыгылбаса, ушул күнгө чейин жүгүрүп кетет беле деген ойда келет да. Эгер ал ошо кыздын дар-дармегин, операциясынын акчасын таппай, ата болуп иштеп келсе, мен ушу кызды карап үйдө отурсам, может, жыгылбаса басып кетет беле деген да ой келет. Бир жагынан Алланын буйругу деп да баш ийеткенсиң. Эми билбейм, эмне дешти айта албай калдым. Анан Германиядан ал кезде дагы жетиш тартыш заманы экен. Германиядан врач сүйлөшсөк, Германияга алып келсеңер, бир 12-13 миң доллар менен жасайбыз деди. Анан жок, биз бара турган болсок, анда 27 миң доллар деди. Менин 3 комната үйүм бар болчу, ошону сатып анан бул жакка жалга чакырдым, Бишкекке жалга келип операция жасаштылар. Атасынан ошол кезде издеп жүрүп таап суранып, доверенность жазып берип тур десем, доверенность да жазып бербеди. Анан ошо үйүм жок калып, ошо үйдү да сатып, операция кылдырткандан кийин 3-4 жылдын жүзү болуп калды. Такыр отказын жазып таштады. Келип буларды көргөн да жок, сураган да жок. Россияда экен, ошол жактан эле отказды үйдү жазып, да эмеге нотариус бизге салып жиберди. Ошонун негизинде эле Ош шаардык соту чечим чыгарып берди, балдарды өзүмдүн атыма өткөрүп. Атасы ошо боюнча эле тактайын жок. Бир туугандарым бар. Эми кыздар турмушка чыккандан кийин жолдошторунун кармагында болот экен, балдар аялдары менен чогуу коймолот экен. Бирок ошентсе дагы буну ушул күнгө чейин ошо туугандарым да аябай жардамдашып келишти. Алынын жетишинче колунан чыкканын берип атышты. Атам менен апам баары 70-тен ашкан. Алар айылда турушат, картошка эгишсе, картошкасын, сүт алышса, сүтүн кылып алып келип беришти. Эми сатып алып жегенден көрөк деп, анан баягындай буудай эгин кылып алса, ундарыбызды алып келип берип турушат. Алар каралашып атышат, каралашкан менен мындай көп суммага келгенде алардын да алы жетпей калат. Эми бере тургандарын чындыгында бүт берип эле келатышты ушул күнгө чейин. Дагы деле келип берип аракет кылып атышат. Эми аларды деле биз чарчаттык окшойт дейм да, мындай бир тууган болсо деле чарчай турган даражага жеткирдик окшойт. Себеби жылына 2 жолу операция болуп калат, жылына 2 жолу тең биздин артыбыздан журкашып больницага жатып калдык десе келишет. Эми баягы түйшүктө жон тери менен жалгыз эле мен тартып атам десем да туура эмес болуп калат да. Бир туугандарым тартып атат. Эми мына эл билгенден бери эл журтум деле тартып атат. Жок дегендечи, жок дегенде алакан жазып дуа кылып атышат. Жакшынакай кыз экен, басып кетсе экен деп. Ошол дуасына деле мен ыраазы болом да. Себеби
баягы пата менен эл көгөрөт дегендей пата менен может кызым басып кетет депчи. Кээ бирлери акчасын беришип патага бизге дуа кылып койгула дейт, кээ биркилери дуа кылып койдук дейт. Ошого деле сүйүнөм, эми элим бар экен дуа кылып атат да. Эгер эл жок болсо биз каяка бармакпыз. Биз мына ошо 3-4 жылдан бери түшүбүздү элге кошарттык да. Эл журт ага чейин өзүм эле жүгүрүп жүрдүм, мага болушунча аракет кылып, бир туугандарым менен, ата энем менен. Анан уже үйүмдү сатып, квартирада жашап калганмы, тем более сахар болуп калганмы, оор эле болуп калды да. Кыйын эле болуп калды.